4-чү цех 2014-жылы ушу Турция мамлекетинин Тарсус шаарынан белекке келген. Андан кийин ушу 2015-жылы имарат курулуп, ижарага берилип, бирок баягы мурун газ менен иштеп, анан кийин электр энергияга кайрадан алмаштырылган экен. Ошонун негизинде баягы электр энергиясын аябай көп жегендигин эске алып, ижарачы кайтарып берген. Ошондон бери иштебей туруп, 2021-жылы атайын баягы сиздердин токтомуңуздар чыккан баягы номер 16 Ромашка балдар бакчасына имаратын пайдаланууга берүү боюнча жабдууларды ойсо ижарага берип көрүңүздөр деген сунуш болгон. Ошонун негизинде биз 3 жол аукцион жарыялаганбыз. Бирок жабдуулар эски, бул деп эч ким катышуучу болбогон. Анан эми кайрадан ушул жабдууларды сатып, Ромашка балдар бакчасында имаратты бошотуп берүү маселесин кароо боюнча сунуштадык. Муниципалдык менчикке балансында турган нам бышырчу цех мен да баргам. Убагында бизде да нам бышырчу цех бар. Ошого мүмкүн ижарага алып иштетебиз же кандайдыр бир жабдууларын алабыз деген ниетте баргам. Бирок жабдуулардын аябай эскилиги жеткен. Анан токтуда көп чейткен, ал жерде мындай айтканда, сиз 2 жолу аукционго коюп алынбады деп атат, эч ким көңүл бурбады. Чындыгында айтканда, мисалы үчүн мага бекер берсе да албай турган жабдуу экен да. Буну тура берип, чирип кеткенден чирип кетпеш үчүн азыртан чечип коюш керек экен. Рахмат. Негизи бул бизге белекке келгендин объему чоң экен да, чыгашасы көп экен да. Ошон үчүн дагы иштелбей калып кетиптир. Ал 2 тонна дедиңизби, Макамбайч, 2 тонна чыгат экен. Ал батонду эми бизде калк жебейт деп билесиздер. Калаганы жейт, калаган жейт. Аны каяка сатат деген маселе келген да. Ошол бойдон иштетилбей калып кеткен. Анын объему чоң болгон үчүн ага кеткен газ, ага кеткен чыгым анын өзүнүн иштеп аткан нерсесин актабай калгандагы эч ким иштеткен эмес да. Буну алгандагы эмес. Ошондуктан туруп эскирген. Эми мен ойлойм, Буниса Сидалина айтмакчы, бирөөгө жөнөкөй берсе дагы албай турган даражада жетип калганын кармап туруунун кажети жок. Андан көрө ошол балдар бакчасы лучше пайдаланганы жакшы да. Добушка коем, добуш берип койсоңуздар, Каршы калыс жок, бир добуштан. Рахмат.